Илим, билим, техника өнүккөн сайын эски жаңыланып, мурдагы кийинкиге орун бошотуп олтурат. Тилибиздеги архаизмдер же эскирген сөздөр да ушундай кубулуштун баш каарманы. Тактап айтканда, мурда кепте активдүү колдонулуп, бирок кийин алардын ордуна жаңы аталыштар, жаңы сөздөр келип, мурунку аталыштары колдонулбай, эскирген сөздөрдүн катарын толуктап калат. Мына ошолор архаизмдер болуп саналат. Автобаян, автобиография, өкмөт өнөрү, өнөр жай, сынып, класс, имла, орфография, ажайыпкана, музей. Жай байлык, жеке менчик. Жер майы, нефть. Булардын бардыгы архаизмдер же эскирген сөздөр болуп саналат.